إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүгүнкү сабагыбыз ошо фикх сабактарыбыздын уландысы нафил намаздары тууралуу болмокчу. Нафил намаз деген эмне? Нафил деген бул эми арабча сөз. Бизде мусулмандар ушундай терминди арабчада айтып жүрүшөт. Нафил деп п менен да айтып коебуз. Бул баягы парыз болбогон момун баласы ар бир мусулман Кудай Таалага парыздан тышкаркы окуй турган намаздарды нафил деп айтабыз да. Мына буга чейин жалпы жана намаздын кандай окулушун айтып, анын сыпаттарын, түркүктөрүн, шарттарын айтып кеттик. Андан кийин ушул намаздын түрлөрү болгон парыздан кийинки нафил деп аталган намаздар тууралуу. Бизге баарыбызга ачык айкын болгондой эле ар бир мусулмандын мойнуна өмүрүндө ушу балагатка толуп бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин сөзсүз түрдө 5 убакыт намаз окуш керек. Бул ар бир эркек аялдын милдети. Бул парыз болуп саналат. Диндин түркүбү, кыямат күнү Аллах субхана таала баарыбызды мына ушул намаздан сурак кылат. Ким ошол өзүнүн парыз намаздарына бекем болгон болсо, ошону убагында окуп, милдетинен кутулган болсо, альхамдулилля, чоң деген ийгиликке жеткен болот. Ким окубаган болсо, анда өтө чоң коркунуч да. Жана ошондой эле ушул парыз кылынган парыз намаздар менен биргеликте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда көптөгөн парыздан тышкаркы сүннөт нафил намаздарды окуп кеткен. Мунун максаты ушу адам баласы ушу нафил намаздарды парыз менен кошо окуп, Аллах субхана таала жакындап, ыйманын көтөрүп, сооп чогултуу максатында окулган намаздар. Ким ушул нафил намаздарга бекем болгон болсо, аларды окуп жүргөн болсо, өзү үчүн эле жакшы. Парызына дагы парыз намаздарын окуганга жардам берет жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган көптөгөн соопторго ээ болот. Эми бул нафил намаздардын түрлөрү көп. Муну бир сабакта биз ала албайбыз. Иншалла бүгүнкү сабакта ошонун кээ бирин алабыз. Калган түрлөрүн кийинки сабактарда алганга аракет кылабыз иншалла. Ошол нафил намаздардын эң жакшысы жана эң негизгиси болгон биринчиси бул жана баардык намаз окуган адамдар билет, ошо парыз намаздан кийинки күнүнө парыз намаздар менен кошо окулган сүннөт намаздар. Бизде эми азыркы убакта көпчүлүк адамдар 12 рекет окушат. Ошол 12 рекет жөнүндө айтып атабыз. Алар кайсы? Багамдат намазынын алдындагы 2 рекет сүннөттүү, андан кийин бешим намазынын алдындагы 4 рекет, андан кийинки 2 рекет, анан шам намазынан кийинки 2 рекет, анан коптандан кийинки 2 рекет. Мына ушул сүннөт намаздар. Сүннөт намазды окуябыз. Арабча раватиб деп айтат да. Бул парызга байланыштуу болгон сүннөттөр. Бул баардык сүннөттөрдүн эң абзели, эң жакшысы. Эмнеге дегенде, анткени бул парыз намазына байланган. Парыз намазына байланыштуу болгон сүннөттөр бул эң жакшы болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абдуллах ибн Умар деген сахабасы ошо риваят кылат, Бухари, Муслим деген хадисте. Мен ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 10 рекет намазды жаттадым деген да. Бешимге чейин 2 рекет, бешимден кийин дагы 2 рекет, андан шамдан кийин 2, куптандан кийин 2, андан кийин багамдаттан кийин 2 деп айткан. Жана башында 12 деп айтып кеттим, бул жерде 10 деп айтып атам. Бул жерде алымдардын арасында мындай деген маселе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам такай ошо эч калтырбастан жакшы көңүл буруп канча рекет окуган деген маселе бар. Анан бул ошо маселеде кээ бирөөсү айтат 12 рекет, кээ бирөөсү 10 рекет деп айтат. 10 рекет деп айтат. Ошол Ибн Умар деген сахаба ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 10 рекет окуганын риваят кылган. Айша энебиз болсо, ал дагы Бухари, Муслимде келет, ал киши Айша энебиз болсо 12 деп риваят кылган. Анан Ибн Кайим деген чоң алым бар, ошол киши ошол хадистерди бириктирип мындай түшүнүк берген да. Негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекем окуган жана парызга байланыштуу сүннөт болгон бул 10 рекет. Анан кээде
ашыкча окуп ошентип 12 окуган да, а бирок эң негизгиси 10 рекет болуп саналат. Ошондой хадистерди ошентип түшүнөбүз. Анткени Ибн Умар дагы ал өзүнүн ошо эжеси же карындашы аркылуу, Хафса ал дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жубайы болот, ошол аркылуу риваят кылган. Ал киши энебиз дагы, Хафса энебиз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазын көрүп ошону риваят кылып атат. Ошо 5-имге чейин 2 рекет тууралуу болуп атат да. Айша энебиздин хадисинде 4 деп келген. Хафса энебиздикинде 2 рекет деп келген, жана Абдуллах ибн Умар ошо Хафса энебиз аркылуу риваят кылып атат да. Демек, баягы бекем болгон парыздарга байланыштуу негизги сүннет намаздар бул 10 рекет. Бирок ким 12 окуп койсо да ал дагы болот. Бирок эң негизгиси 10 рекет болуп саналат. Аллаху алам. Мына ушул нерселерге биз жакшы көңүл буруп окуп жүрсөк, бул аябай жакшы. Дагы кайталап кетейин, бул сүннет намаздар кайсылар? Ошо багамдат намазына чейинки 2 рекет сүннет, андан кийин 5 намазынын алдындагы 2 рекет же 4 рекет, жана ошондой эле шамдан кийин 2 рекет жана куптан намазынан кийин 2 рекет. Мына ушул намаздарды окуп жүрсөк, өзүбүз үчүн эле жакшы. Андан кийинки маселени айтып кетели. Негизинен парыз намазынан башка ушундай жалпы сүннет нафил намаздар бул үйдө окулганы жакшы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу Бухари Муслимде келген хадисте айтат, адам баласынын ошо парыз намаздан башка намаздарды үйдө окуганы жакшы деп айткан. Муну көпчүлүк адамдар билишпейт, ошого амал кылышпайт. Мечитке барышып, ошол жерден парызды дагы жана сүннөттөрдү такай эле окуй беришет. Ошондуктан колдон келишинче үйдөн окуганга аракет кылыш керек. Анткени үйдү дагы ибадат менен баягы жашап өткөргөнгө аракет кылыш керек. Анткени салат, намаз деген бул нур, анын берекеси бар. Үйдө да окуп туруш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткандай эле парыз намаздардын мечитте жамаат менен окулганы жакшы, сүннет намаздардын үйдө окулганы жакшы. Айрыкча ошо сүннет намазы, мурагы шам намазынан кийинки 2 рекет сүннет намазы, шамдан кийинки. Осман, Омар аттуу сахабалардын доорунда ошол кездеги мусулмандар парыз намазы бүтөр замат бүткөндөн кийин, баягы зикирлерин кылгандан кийин дароо туруп ушу үйлөрүнө барып окуганга аракет кылышкан да. Ошол шам намазынын сүннөтү. Бул дегени баягы башка намаздарга караганда көбүрөөк көңүл бурушкан да. Башкаларды да үйдөн окушкан. Колдон келишинче ошондуктан ар бир мусулман баласы үйдөн окуганга аракет кылыш керек. Анан кээде мүмкүнчүлүк болбой калат. Мисалы, мечиттен ары эркек кишилер көбүнчө мечитте окушат да, мечиттен ары жумуш болуп калат же башка себептер менен, анан кээде мүмкүнчүлүк болбой калса, ыңгайсыз болуп калса, мечиттен да окуй берсе өтө берет. Бирок бул жерде биз жакшыраагы, сооптуураагы деген маселени коюп айтып атабыз. Ушуга жакшы көңүл бурушубуз керек. Андан кийинки маселе, эгерде ушул сүннет намаздарды убагында окуй албай калса бир адам, мисалы, же шашылыш болуп же унутулуп калса, качан окуса болот? Аны ошол күнкү сүннөттөрдү кайсы убакыт болбосун окуп койсо болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Муслимден келген риваятта асырдан кийин 2 рекет нафил намаз окуйт. Анда ошондо Умму Салама деген энебиз бирөө аркылуу суратат да, сиз ошону асырдан кийин, дигер намаздан кийин, асыр деген дигер намазы, намаз окулбайт дедиңиз эле, ошо 2 рекет эмне намаз деген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да. Ошо мага элдер жолукканга келип, ошол менен алек болуп калып, 5-имден 2 рекет сүннөтүн окубай калдым эле, мазур окуп атам деген да. Демек, адам баласы ошол сүннөт намаздарын окуй албай калган болсо, кийинки убактарда убактысы чыккандан кийин деле окуп койсо болот. Ошо бир күндүк сүннет намаздар, мисалы, түшкүнө окуйлбай калса асырдан кийин, же шамдан кийин, же куптандан кийин чыгып, ошол күнкү сүннөттөрдү окуп берсе, бул дагы шариятта уруксат берилет. Жана ошондой эле башка мисал ушул маселеге байланыштуу. Мисалы, кимде ким мечитке эртең менен багамдатка келсе, элдер мисалы парыз намазын баштаган болот. Ошондой элдер менен кошо парыз намаз кошулат дагы. Анан кааласа, парыз намаз бүткөндөн кийин ошол жерден 2 рекет сүннөт окуп койсо болот. Кааласа күн чыккандан кийин окуса да болот.
Дагы окшогон бир маселе, мисалы кээ бир адамдар түшкү намазга, бешим намазына келсе, элдер уже парызды окуп аткан болот, аларга парыз алар менен кошулат да. Анан алдыңкы сүннөт окулбай калды да. Анан парыз намаз бүткөндөн кийин ошону окуп туруп, андан парыздан кийинки дагы экини окуп туруп, анан бүтүрүп койсо да болот. Кыскасы, ошол сүннөт намаздар убагында окуйлбай калган болсо, ошону кийин башка убакта да окуп койсо өтө берет. Валлаху алам. Бул ошо жанагы 5 убакыт намазына байланыштуу сүннөттөр жөнүндө болду. Андан кийинки намаз бул ошо түнкү намаздар. Түнкү намаздар буга ошо витр намазы да кирет. Биринчи жалпы жонунан түнкү намаздарды айтып, анан витрди да өзүнчө айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан бир хадисинде келет. Ошо парыз намаздан кийинки жакшы намаздар бул түнкү намаз деген да. Бухари Муслимде. Анан мындай суроо келет, биз жана башында айтып кетпедикпи? Нафилдердин эң жакшысы жана күнүндүк 5 убакыт намазына байланыштуу сүннөттөр депчи. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам парыз намаздан кийинки жакшы намаз бул түнкү намаз деп айтып атпайбы деген суроо келсе, алымдар мындай жооп берген, ошолордун ичинде Ибн Ражаб деген чоң алым айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айткан хадиси парыздан кийинки түнкү намаз дегени бул баягы жалпы парызга тиешеси жок жалпы нафилдер жөнүндө айтып атат дейт. Мисалы, жалпы нафилдерди салыштырып келе турган болсок, ошолордун ичинен түнкү намаз болот. Биз айтып аткан жанагы парыздарга байланыштуу бул ошо парызга байланган жалпы нафилдердин катарына кирбейт. Бул парызга байланган, ошондуктан ал артыкчылыгы бар деп айтып кеткен. Түнкү намазды жалпы жонунан ким канчалык ошо кечиктирип окуган болсо, сообу ошончолук чоң болот. Мисалы, адам баласы баягы кеч киргенден кийин түнкү намаздарды окуй берсе болот. 2 рекеттен кылып. Бул баягы сөзсүз түрдө окула турган эреже 2 рекеттен. Түнкү намаздарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандар, Бухари Муслимде келет, түнкү намаз бул 2 рекеттен дейт. Демек, ким нафил окугусу келген болсо, түнкү намаздарды 2 рекеттен окуш керек. Сөзсүз түрдө 4 рекеттен кылып бириктирип окуган болбойт. 2 рекеттен салам берип окуш керек. Анан ушул намаздарды мисалы түндүн алгачкы биринчи бөлүгүндө окусак болот. Жана ошондо түндүн ортосунда окусак болот. Жана түндүн акырында да окусак болот да. Бирок ошо канчалык кечикирген сайын кечиктирип окусак түнкү намаздарды ошончо сооп болот да. Мисалы, түндүн жарымында туруп алып, мисалы 12-1лерде окусак, бул да сооп болот. Андан жакшысы түндүн акыркы 3 бөлүгүндө туруп окусак, андан бетер сообу жакшы болот. Анан ошол түндүн акыркы бөлүгүнө байланыштуу эң жакшы болгон намаз бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, Давуд алейхиссаламдын сүннөт намазы да ошондой кылып окуган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого дагы үндөгөн. Бул ошол жанагы адам баласы түнүн 6га бөлүп туруп, 6 бөлүккө. Ошонун 1-чи, 2-чи, 3-чү бөлүгүн уктап, анан 4-чү, 5-чи бөлүгүн намаз окуп, анан кайра 6-чы бөлүгүн уктап турса, бул эң жакшы намаз болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону Давуд алейхиссаламдын намазы бул эң жакшы намаз деп айткан да. Ким колунан келген болсо. Анткени адам баласы түн жарымына чейин уктап, андан кийин 1-чи 6га бөлөбүз деп, кеч кирген баштап ошо түндү таң атканга чейин 6 бөлүккө бөлөбүз. Ошонун 1-чи, 2-чи, 3-чүсү уйку менен болот, анан 4-чү, 5-чиси намазга жумшалат. Анан 6-чысы кайра таң атканга чейин уктаса болот. Бул эң жакшы соопту. Кимдин колунан келген болсо, ошого аракет кылса абдан жакшы болот. Андан кийин ошо биз азыр жалпы түрүндө айтып кетпедикпи түнкү намаздарын. Ошол түнкү намаздардын катарына витр деген намаз. Баягы биякта биздин карапайым элдер витр важип деп айтып коебуз. Эми айтканын себеби бар, анткени Ханафи мазхабында витрди важип деп, мындай айтканда милдет деп айтышат да. Башка мазхабтарда ал милдет эмес, бекем сүннөт болуп саналат. Туурасы Аллах алам, бул бекем сүннөттөрдүн катарына кирет.
Эгерде ал башка намаздарда 5 убакыт намаздагыдай милдет болгондо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббастын хадисине келгенде, Бухари Муслимде, Муаз ибн Жабал деген сахабаны Йеменге жиберип атканда, ошондо аларга айтып барын ошо Аллах субхана таала 5 убакыт намазды парыз кылды деп 5 эле убакыт намаз айткан. Эгерде витр дагы милдет болгондо, аны дагы айткан. Ошол себептен алымдардын арасындагы ой пикирлердин туурасы витр намазы бул бекем сүннөт да. Бекем сүннөт, жөнөкөй сүннөт, бекем сүннөт. Адам баласы баягы колунан келишинче эч калтырбаганга аракет кылыш керек. Бул витр намазынын убактысы ушу куптан намазы окулгандан кийин башталат. Куптан намазынан окулгандан баштап багымдат намазы окулганга чейин. Ушул жерден жакшы түшүнүп алыңыздар. Акыркы убактысы ошо багымдат намазы окуулардын алдында бүтөт да. Таң атканга чейин эмес, багымдат намазы окулганга чейин да. Албетте эң жакшысы адам баласы таң атканга чейин окуса, бул сооптуураак, жакшыраак болот. Бирок анын убактысы ошол багымдат намазына чейин уланат. Кимде ким өзүнүн уйкусуна ишенип, мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ошо витр намазын ошо түн ичинде туруп окуганы жакшы да. Түнүн акыркы бөлүгүндө жана же болбосо жана Давуд алейхиссаламдын намазындагы окуган, ошол түн ичинде туруп окуган жакшы. Эгерде ким тура албаса, анда жатар алдында окуп жатканы жакшы. Бухари Муслимде Абу Хурайра ривайет кылган хадисте айтат да, ошол сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ошо 3 нерсени осуят кылды деген да. Ошол 2 рекет духа, шашки намазын окуганга жана ар бир айда 3 күн орозо кармаганга жана ошол жатар алдында витр окуганга мага осуят кылды. Ким ошону карман жатар алдында витрин окуп жаткан болсо, бул дагы сооптуу жакшы иштеген. Эгерде ким уйкусуна ишенген болсо, анда түн ичинде туруп окуса, сообу аябай чоң. Аллах субхана таала ошол жакшылык насип кылсын. Эми витр намазы кантип окулат жана анын канча рекеттен турат? Витр намазы башка нафил намаздар сыяктуу эле болгону, баягы витр намазы жуп болуп окулбай, так болуп окулат да. Ошондуктан витр деп аталган да. Витрден жалгыз так дегенди билдирет. Анан витр намазынын эң азы 1 рекет. 1 рекеттен 9 рекетке чейин. Кээ бир алдымдар 11ге чейин деп айтышат. Аллах аалам, мен үйрөнүп билген боюнча 9 рекетке чейин. 1ден баштап 9га чейин окулат. Албетте Кыргызстандагы мусулмандар көбүнчөсү 3 рекет окушат, анткени ошо Ханафи мазхабында 3 рекет окулат да. Андан ашыкча да окушпайт, андан кем да окушпайт 3 рекет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде, сүннөттөрүндө келгендей, ушу 1 рекеттен 9 рекетке чейин окулат. Демек, 1 рекет окусак да болот, 3 рекет окусак да болот, 5 рекет окусак, 7 рекет, 9 рекет окусак да болот. Витр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар, Муслим риваят кылган хадисте. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да, "Ал-витру ракаатун мин ахирил лейл" депчи. Мин ахирил лейл дейт. Витр бул 1 рекет ошо түндүн акырында деп айткан да. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан хадиси. 1 рекет окуса болот. Бул башка мазхабтарда да уруксат берилген. Демек, кимдеги мисалы жатарда түн ичинде туруп, витр окуйчу деп 1 рекет окуп койсо дагы намазы өтө берет. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү 3 рекет. Бул дагы көптөгөн сахабалардан, Айша энебиз, Ибн Аббас, Ибн Умар, Али көптөгөн сахабалардан келген да, 3 рекет витр намазы окуу. Ушул 3 рекет витр намазды 3 түрлүү кылып окусак болот. 3 түрлүү кылып окусак болот. Биринчиси жанагы шам намазына окшоштуруп окуса болот да. Кыргызстанда көпчүлүк адамдар ушинтип окуйт эмеспи, ошондой кылып. 2 рекет окуп, анан ташаххудка отуруп, ташаххуд ат-тахият окуп бүткөндөн кийин туруп, анан кайра 1 рекет окуп, анан эки жакка салам берип бүтүрүүгө. Жанагы бул шам намазына окшош да. Ушундай окусак болот. Бул ошо Абдуллах ибн Масуд деген сахабадан келет. Анын риваятын ошо Ибн Аби Шайба деген киши өзүнүн Мусаннаф деген китебинде, жана Ибн Мундир ал-Аусат деген китебинде риваят кылат да. Муну эмнеге баса белгилеп айтып атам, анткени кээ бир туугандар муну билишпейт. Кээ бир алдымдар дагы
мындай окуган болбойт деп айтышат да. Ошол себептен бул сахабалардан келген. Ошон үчүн баса бил деп айтып коюн атам. Ушундай да окусак болот. Бул Кыргызстанда белгилүү. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү ошо 3 рекетти катар менен окусак болот. Биринчи рекетти окуп, экинчи рекетти, үчүнчү рекетти окуп, анан акыркы үчүнчү рекетте гана отурабыз да ташаххудка. Ат-тахият салаватты окуп анан салам берип бүтүрүп коебуз. Демек бир эле ташаххуд, бир эле салават окулат. 3 рекет катар менен окулат. Мунун баары тең ошо сахабалардан келген. Үчүнчү түрү болсо 2 рекетти өзүнчө окуп, салам берип, анан туруп 3-чү рекетти окуу да. Мына ушундай окуса да болот. Бул дагы тастыкталып келген сахабалардан. Мына ушинтип 3 рекетти витр намазды 3 түрдө кылып окусак, баары тең дурус болуп саналат иншалла. Андан кийинки витрдин түрү бул 5 рекет окусак да болот. Бул Айша энебиздин хадисте келген, Сахих Муслимде келген да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 рекет витр окуду деп риваят кылган. 5 рекетти катар менен окулат. Биринчи рекеттен баштап катар менен окулуп, акыркы 5-чи рекет окугандан кийин анан ат-тахият салаватка окуп, анан салам менен бүтүрүп койсок болот. Мына бул дагы ушундай кылып окуу бул дагы уруксат берилген. Андан кийин 7 рекет кылып окусак да болот. 7 рекетти 2 түрлүү кылып окусак болот. Бул 7-өөнү катар менен окусак болот. Катар менен окуп, акырында 7 рекет окуп бүткөндөн кийин ат-тахиятты окуп, анан салават берип, салам берип бүтүрүп койсок болот. Бул ошо Насай риваят кылган хадисте келет. 6 рекет окуп туруп, ташаххудка ат-тахиятка отуруп, ат-тахият окуп туруп, анан кайра 7-син окуп, анан салам берип бүтүрүү. Бул ошо Айша энебиз риваят кылган Сахих Муслимде келет. Андан кийинки 9 рекет. 9 рекетти болсо 8ге чейин катар менен окуп туруп, анан ошо 8 рекеттен кийин отуруп, ташаххудка, анан 9-сунда туруп, анан салам берип бүтүрөбүз да. Бул ушу Айша энебиз бул риваяттагы ушу Сахих Муслимде риваят кылган. Мына ушундай кылып витр намаздарын окусак баары тең дурус болуп саналат. Анан жана дагы баса эле учкай айтып кеттим. Ошо витрдин убактысы айтып кеттим, куптан намазынан баштап таң атканга чейин да. Мындайча айтканда, таң атканга чейин эмес, ошо багамдат намаз окулганга чейин. Таң атканга чейин окусак албетте жакшы. Мисалы бир адам турса, таң атып кеткен болот, бирок багамдаттын убагы чыга элек. Анан витрдин окуган эмес ба, түн ичинде турайын деп. Анан ошол адам туруп, ошо багамдаттын окуунун алдында витрин окуп, андай сүннөт, анан кийин парызын окуса, бул болот. Мына ушинтип окуганга уруксат берилет. Андан кийинки маселе витр намазындагы жана кунут кылуу маселеси. Кунут дуа деп коебуз го, кунут кылып дуа кылуу. Биринчиден ошо кайсы убакта кунут кылынат, муну айта кетейин. Кунутту 2 абалда кылсак болот. Биринчиси ошо рүкүгө барганга чейин, бул Кыргызстанда белгилүү. Баягы Фатиха окуп, бир сүрө окуганда Аллаху акбар деп туруп, анан дуаны окуп туруп, анан рүкүгө барып, анан рүкүдөн туруп, анан саждага барып, ушундай кылып окуса да болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизи дуа кылганда ушундай кылчу көпчүлүк учурда. Экинчи түрү бул эмес, кечиресиздер, муну ошо Умар разияллаху анху ушундай кылып дуа кылган. Бул дагы болот. Бирок андан жакшырагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганы бул ошол жанагы рүкүгө барып, анан рүкүдөн тургандан кийин дуа кылса, бул дагы болот. Демек, дуа рүкүгө чейин дагы, анан рүкүгө барып, рүкүдөн тургандан кийин да кылынат. Жакшырагы ушул экинчи түрү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо намазда дуа кылганда, ошо рүкүдөн кийин кылган да. Дуа кылып аткан убакта кол көтөргөндө бул дагы мустахаб, жакшы амал. Ошо колду көтөрүп дуа кылса, бул дагы жакшы. Колду көтөрбөй кылса болот, бирок колду көтөрүп дуа кылганы жакшыраак. Андан кийин ошол кунут дуасы качан окуу, кайсы убакта окуса болот, такай эле окусак болот деген маселе бар. Алдымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Кээ бир алдымдар ушу такай окулат дейт, ар бир витр намазы окулган сайын окулат дейт. Кээ бирөөсү айтат, көпчүлүк учурда окулат, такай окулат, бир гана Рамазандын алдыңкы 10 күнүндө окулбайт, андан башка убакытта окулат дейт. Анан кээ бир алдымдар айтат,
кунут дуасы бир гана ошо Рамазан айынын жарымынан баштап окулат. Биринчи жарым эмес, экинчи жарымынан баштап окулат деп айтат. Аллах алам туурарагы ушул болуш керек, анткени Абдуллах ибн Омар деген сахабадан ушундай деп келген. Аллаху алам. Андан кийинки маселе нафил намазынын парз намазынан бир айырмачылыгы, нафил намазды баягы муктаждык болбосо деле адам баласы отуруп алып окуса дагы боло берет, өтөт да. Мисалы туруп окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошону отуруп окуйнчу деп, се дагы отуруп окуса дагы намаз өтө берет. Бирок ошонун окуган намазын жарым соогун алат да. Туруп окуган адамдын жарым соогун алат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Сахих Муслим хадис жыйнагында келген хадисте айтат да. Ошо адам баласы отуруп окуган болсо, ошо жарым сооп намаздын жарым соогун алат деген. Андан кийинки маселе ошо отурган учурда кантип отуруп окуйбуз? Ибн Омар, Ибн Аббас деген сахабалардан келген риваяттар боюнча отурган кезде ошо мандаш токунду коебуз го, ошонтип окуган жакшыраак да. Сахабалар ошонтип окуган. Кыбланы карап алып, анан мандаш токуна отуруп алышып, анан окушат. Ошо окуп аткан жанагы кыямдын орунтуу болгон отурган абалында жана үркүгө барганда ошо мандаш токуна отурат, анан саждага барганда болсо буттарын жайып, эки сажданын ортосуна кадимкидей эле намаздагы отурган сыяктуу отурулат. Мына ушундай окуган болсо, албетте туура деп эсептелинет. Аллаху алам. Бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыкталат. Иншалла кийинки сабактарда ушу нафил намазына байланыштуу маселелерди улантабыз. Аллах субхана таала өмүр убакыт берген болсо, кийинки жолугушканга чейин аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.